Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан чоң суроо долбоору. Биз бүгүн жаштарга деги эле шаарыбыздын тургундарына кредит алып үйлөнгөн туурабы, кредит менен той өткөргөн туурабы деген суроону узатмакчыбыз. Эгерде даяр болсоңуздар, кеттик. Честно, против, потому что кредит алып үйлөнүп, потом с женой же жакшы жашаш керек да. Там типа свободный болуп. Анан катын экөөң, там с женой будете потом оплачивать, да? Той болот, тойдун эртесинде болот деген, Кыйналып калат, потому что лучше сначала накопить, потом уже свадьба. А бизге мындай чоң масштабтагы тойлор керекпи деги эле, сенин оюңча? Я считаю это ненужным. Кортеж кылып, чоң ресторандарды снимать этип, толтура ырчыларды чакырып, бичилерди чакырып, ошол керекпи бизге? Да, это круто, хорошо выглядит, жакшы, но чисто я не считаю это правильным. Пустая трата денег. Чоң рахмат. Ийгилик ишиңе. Саламатсызбы? Кредит алып той өткөргөндөргө, кредит алып үйлөнгөндөргө көз карашыңыз кандай? Мындай туура эмес го деп ойлодум. Сиз өзүңүз турмушка чыккансызбы? Жок, мен мектепте окуйм. Кудай буйрса, келечекте өмүрлүк жолдошуңуз чоң той өткөрөбүз. Кортежде бир 20 машинени кылабыз, чоң тойкана, бирок каражат жок, кредит алабыз десе, сиз эмне кыласыз? Жок. Демек сиздин көз карашыңыз кредит алып той өткөргөндөргө туура эмес деп ойлойсуз. Ооба. Бирок эч жактан каражат жок, жумушта жок, анан чогулткан акча дагы жок, бирок тойду чоң деңгээлде өткөрүш керек. Сөз кредит алыш керек деп жарга такалып калсачы? Анда вообще той өтпөй эле коюшсун, спокойно эле. Той кылбай эле. Ооба. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Кредит алып үйлөнгөндөргө деги эле кредит менен той өткөргөнгө көз карашыңыз кандай? Көз карашым жаман. Потому что если кредит алып үйлөнгөндөн ал кредиттен үйлөнгөндөн жабыш керек да. Мне кажется, азыркы жаштар некоторые жакшы ойлонуп атышат да, кредит албай эле в кругу семьи өзүлөр үйлөнүп эле, анан ошол өзүнүн акчасы кредитке албай эле, өзүнүн если вдруг бирдеңке топтогон акчасы менен лучше путешествие кеткен туура дейм да. Потому что бул биз үйлөнүп аткан неме той, бул биздики эмес да, жаштардыкы эмес. Бул тетиги кимдердиги старший поколенияларга. Алар көнүп качкан илгертен бери алар тойлорго барып эле ошо көнүп качканда, анан ошо кошумча дегендер вообще мындай Артка тартат, кыргызды. Ооба. Сиздин оюңузча жакын эле досторду чакырып, мини тойчу кылып койгон жакшы, өзүбүздүн эле ошо өзүбүз эле топтогон акчабыз менен эле өткөрүп койгон жок. Анткени жаштар болсо өзүлөр жашайт да, туугандар менен жашабайт да алар. Анан ошо анан эме дагы эме барго, калың деген барго. Ошо калың вот зачем да эмечи? Вот калың ошо, например, калыңды алып салыш керекпи? Ошо кызды сатып алгондо эле болуп атпайбы? Но бир четинен эми атына да айтат, типа, сен чоңойттук, анан өстүрдүк, анан жөн эле бекер бербейсиз дегендер сөздөр дагы бар да. Анан мне кажется, бул мындай эле алып салса болот. Ладно, макул. Сиздин болочокто жолдошуңуз сага калың бербей, мындай эле алам десе, макул болосузбу? Да, но Сөз жигиттер келе бергиле, калың бербейсиңер бул кызга. Мен мындай ойлойм да, лучше биз ошо үйлөнөбүз деп, эгерде вдруг үйлөнөбүз десек, ошого ошо өзүбүздүн акчасы, өзүбүз эмгек менен тапкан акчаны чогултуп туруп, мини тойчук өткөрүп туруп, ата-энесинин акчасын кетирбей, Да, ата-энеге вообще тийишпей, потому что ата-эне үйлөнбөй эле да биз үйлөнүп атпайлыкпы. Анан өзүлөр ошо биз өзүбүз үйлөнүп, анан может акчасы ашып калса, за граница барып эс алып келген оң да. Же бир бизнес ачыйсыз, Еще лучше бизнес, да. Это на будущее жакшы да. Чем просто так кредит алып туруп на всю жизнь. И бир той бур деп туруп өткөрүп туруп отуруп калбайчы. 4 саатта 500-600 миң сом, кээ бир тойлордо 2 миллион, 3 миллион сом 4-5 саатта эле бир тойдо жок болуп кетет. Да, вы правы. Акыркы суроо, турмушка чыккансызбы? Жок. Жигиттер, чамдагыла, калың бербейсиңер. Идеология, философия ондай. Атыңыз ким? Ажары. Айжан, кайрылгыла. Чоң рахмат Айжан, мен ийгилик. Каршымын кредит алып үйлөнгөндөргө. 200 миң деп, 300 миң деп кредит алып алышат. Анан үйлөнүп той өткөрөт, тойдун эртесинде болот дегендей. Эртеси күнү төлөй албай анан кыйналышып
Андан көрө үй жай алып берген оңго деп ойлойм. Россия, Турция, Америка, чет өлкөгө Кетип кыйналып атышпайбы? Баары эле жаштар азыр жүрөт да ошол жакта. Ошо мен каршымын. эгерде сиздин балаңыз чоң той берели, үйлөнүп атканда чоң той берели десе, сизде каражат Кудай сактасын, эми бир аз жетишпей калса кредит аласызбы? Жок, баарына шүгүр кылыш керек. Болгон баарына шүгүр кылып, ушул канча жеткенине жараша өткөрүп коюш керек. Мусулманчылык жол менен эле өткөргөн өзү негизи дин жолунда өткөргөн жакшы да. Ысырапкорчулук кылбай. Ысырапкорчулук кылганды дин уруксат бербейт. Эң туура айтасыз, чоң рахмат. Саламатсызбы эжеке, кредит алып той өткөргөндөргө, деги эле кредит менен үйлөнгөндөргө көз карашыңыз кандай? Эми кредит алып үйлөнгөндөргө мен каршы элем. Өзүң жаңы келин алып үйгө киргизип атсаң, жаңы баш кошуп аткан балдарыңа кайра кредит төгөт элек деп жан дүйнөсүнө тынчтык бербей коюуну мен туура эмес дейм. Мойнуна түйшүк илип коесуң, эми? Ашыкча түйшүк илип коет. Колдон келсе ошо бала эстүү болуп, ата энеси менен биргелеп үйлөнүү тойго өткөрө турган каражатын чогултуп алып, анан той өткөрсө деген, элден бата алса деген оюм бар менин. Сиз жолдошуңуз менен баш кошконуңузга канча жыл болду? Мен баш кошуп турмушка чыгып баш кошконума 36 жыл болду. Жолдошум деле көз өтүп кетти. 36 жыл болсо, ошол убактарда тойлор кандай эле? Ошо кыскача айтып берсеңиз. Ал убакта той эмне, ата энеси деле балага жүктөө деген түйшүк салуу жок болчу. Сайыз убагында ата энелерибиз өздөрү 1000 сом алып алып эле ачуу базарга алып барчу. Анан жеңил өтчү да, бүт ата эненин мойнунда болчу. Азыр кийинки акыркы убактарда эмнегедир балдардын мойнуна артып койдук да бул түйшүктүчү. Өзүң тап, демем, жашоо турмуш ушундай болуп калды. Ата энелердин деле иштей турган иши жок. 50 жаштан жумушка албайт экен азыр. Баары эле көрүп атышат. Анан ошого байланыштуу эле ушундай жагдайлар чыкты го деп ойлойм мен. Демек, сиз кредит алып үйлөнгөндөргө, той өткөргөндөргө макул эмессиз. Макул эмесмин. Биздин көрүүчүлөргө да айтып коесузбу ошон бул жакка карап туруп? Эми эмне дейм? Кредит алып балдарды үйлөнтүүгө мен каршы элем. Балдар өздөрү эмгектенсин, ата эне аракет кылсын, жок эмес, бар. Эмгектенсе, аракет кылса болот. Анан жакшынакай элден бата алса болот. Өтө эле дүркүрөтүп той бергендерге да каршымын, ашыкча чыгым кылып. Жакшынакай эки бала ынтымактуу болушса, эки жак кудагыйлар биргелешип сүйлөшүп алып, жакшынакай той өткөрсө болот. Өтө ашыкчаны мен кошулбайт элем, өтө ашыкча чыгымга. Эң туура, чоң рахмат. Сага. Ал, Билем, бул жерде миллион роза эмес. Бирок өзүң айткандай эң негизгиси көңүл да. Билесиң, Назира, сага жолуккандан бери сенин ар бир айткан сөзүң, кеңешиң мен жашоомду башка нукка бурду. Кредит алып үйлөнгөндөргө негизи эле жөн эле койгула демекмин. Эми азыр мусулманчылыкта көп деле каражаттын деле кереги жок да. Туура жагынан кабыл алып, туура жагынан сүйлөшүүлөр жүргүзсө, по-моему, каражаттын деле кереги жок да менимчечи. Туура, сиз кредит алып үйлөнгөндөргө мен жөн эле койгула демекмин. Сиз үйлөнгөндө той бергенсизби? Кыргызча эле. Үйдө эле. Кредит албай эле. Кудай сактасын. Кредитке башка жолбойм негизи. Кудай сактасын, эгерде келечекте балаңыз чоң той өткөрөм деп атса, каражат жок болуп атса, кредит алат белеңиз? Же түшүндүрөт белеңиз, балам жок, жөн эле кой. Эми түшүндүргөнгө аракет кылмакпыз, анан такыр эле болбосо каршы эле болмокмун кредитке. Туура кыласыз беке, чоң рахмат. Кредит алып үйлөнгөндөргө, кредит менен той өткөргөндөргө көз карашың кандай? Алар туура эмес да, өзүм менен кредит алган болбойт да өзүчү. Кредит алган бул арам да, бул нерсечи. Диний жактан караганда, Диний жактан арам булчу. Өзүң менен таап үйлөнүп, демек баштаганда эле арам менен баштаган туура эмес болуп калат, туура эмес да алчы. Адал менен иш кылыш керек да, менен таапчы, кара тер менен иштепчи. Ошол жакшы болот дейм да, бул нерсе Аллахка деле жагат го деп ойлойм да менчи. Эң туура, сен өзүң үйлөнгөнсүңбү? Жок, мен бойдокмун да, өзүм студентмин да. Кредит алып той берген тааныштарың барбы?
аларга билбейт экен ошону. Айтпайт да. Эгерде келечекте буюрса үйлөнсөң, Кудай сактасын, эми каражат бир аз тартыш болуп калса, кредит аласыңбы? Жок, албайм. Өзүм Аллахым берген мен эметем да, мен Аллахым Аллах берет да, эми Аллахтан суразак байлык берет. Эми ошодон суразак берет, эми Аллах менен эле жашайбыз го, Кудай. Алла насип кылган рызкы менен эле, демек, ошол менен эле кичинекей ысырап кылбай, кичинекей той өткөрүп, анан үйлөнөсүң. Аллах менен ошентип үйлөнөт болот да, эмичи дуа кылыпчы, Аллахка дуа кылсаң канчалык берет дейт, ошон Эң туура. Менет мен таместа болот, үйлөнсө болот. Кредит менен мындай болбойт го, болбой калат го. Ата-энеңди ойлош керек да. Өзүңөр акча таап, анан кийин ошого жараша той өткөрүш керек. Ооба. Сиздин оюңуз? Эми кредит алып той өткөрүп ысырапчылыктын кереги деле жок азыркы заманда. Андан көрө ошол акчага менин оюмча бир жакшы жумуш аткарса болот да негизи. Негизи өзүң акча таап андан кийин үйлөнсөң ошол жакшы. Ата-энеңди кыйнап. Туура деп эсептейсиңер, Силер өзүңөр турмушка чыккансыңарбы? Жок, чыга элек. Эгерде келечекте өмүрдүк жолдошуңар силерге кредит алып той өткөрөлү, бизге чоң масштабтагы той керек десе, эмне демексиңер? Жок. Андай балага турмушка чыкпайт эле. Ооба. Андан көрө өзүбүз үй алалы деп айтмакмын. Бүгүнкү берүү боюнча ар кандай жоопторду уктук. Кредит алуу туурабы, туура эмеспи? Албетте эле өзүңүз чечим чыгарасыз. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Сиздер менен чоң суроо долбоор болду. Көрүшкөнчө.